Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Биз быйыл силер менен Семетей эпосу менен таанышып жатабыз. Буга чейин Каныкейдин Тайторуну чабышы, Каныкейдин Жомогу бөлүмдөрү менен таанышканбыз. Ал эми бүгүн биз силер менен Семетейдин Таласка келиши жөнүндө өтөбүз. Алгач өтүлгөн темаларды кайталап, суроолорго жооп берели. Каныкей 60 асый Тайторуну эмне үчүн чаптырган? Темиркандын той өткөрүүсүнө эмне себеп болгон? Семетей ата тегин биринчи кимден уккан? Каныкей Семетейге өзүнүн жомогунда эмнелер тууралуу айтып берген? Кана балдар, эсибизде бар бекен? Ойлонобуз. Эмесе балдар, бүгүн да Семетей эпосу менен таанышууну улайбыз. Бүгүн биз силер менен Семетейдин Таласка келиши жөнүндө өтмөкчүбүз. Ошентип энеси Каныкейдин баянын угуп, эл жеринен толук кабардар болгон Семетей чоң энеси Чыйырдынын батасын алып жолго чыгат. Астында мингени Темиркандын тулпары, колунда Ысмайылдын болоту. Семетей 6 күн дегенде Ак Чийге жетип, кыйла жол жүрүп, Күлешендин токоюна токтоп, андан ары Сырдайраны кечип өтөт. Далай күн жол жүрөт. Олуя атадан өткөндө чоң белес көрүнөт. Ошондо Семетей: жылгындуу кең кол чоң талас, жер соорусу турбайбы, момуну жердеген киши тунбайбы деп талас жергесине суктанган экен. 3 кошойго келгенде аны 12 жылдан бери күтүп жүргөн Манастын ити Кумайык тосуп чыгат. Андан ары Манастын Ак Шумкары күтүп турган экен. Бат эле Талас дайрасына кез келет. Ошол кезде Таластын суусу ташып ашып кирип турган маал экен. Каныкейдин сөзү эсине тык этет. Каныкей Талас дайрасы канчалык кирип турса да, тартынбастан кечип өт деген эле. Атасы Манасча ажалдан кайра тартпай, ташыган дайрага тартынбай кирет. Көрсө, ал жерде Семетейди Манастын өзү, Кара Чаар кабылан баштаган колдоочулары, Кыркчоро, Алмамбет, Сыргак, Чубак баары тосуп турган экен. Кең Ак Чийге келгенде Семетей Манастын күмбөзүн көрөт. Өкүрүп барат. Ошондо Семетей күмбөздөгү сүрөттөрдү көрүп таң калат. Бир чети энеси Каныкейге ыраазы болот. Семетей а дүйнө кеткен шерлерге багыштап Куран окуйт. Андан ары жол жүрүп, Беш таштын башы бек жайлоого туш келет. Бакай 12 жылдан бери багып жүргөн Манастын төөлөрү быйыл 700гө жетиптир. Жел маян баш болгон төөлөр келип Семетейди курчап калышат. 95 асый жел маян Семетейди жыттап, учурашып, Манастын күмбөзүн көздөй качат. Ошондо Семетей жел маянды жаның Алла Таалага, сообуң атам Манаска деп курмандыкка чалат. Аңгыча төөлөрдү издеп келаткан бир адам көрүнөт. Энеси Каныкейдин сүрөттөп айтканы боюнча анын Бакай экенин билет. Бирок сыр бербей салам айтат. Алик алган Бакай анын тек жайын сурайт. Сөздөн сөз уланып отуруп, экөө жакындан таанышып, кучакташып, узакка жай сурашат. Бакай Семетейди Каныкей эч ким билбесин деп Манастын сөөгүн жашырган эчкиликтин каразоосуна алып барат. Семетей кирип, атасы Манастын сөөгүн көрүп чыгат. Бакай үңкүрдүн оозун бекитет. Таң калыштуусу, Бакай үңкүрдүн оозун бекиткенден кийин ал үңкүр турган жер көзгө илинбей же кайда экени билинбей калган дешет. Бакай Семетейди ээрчитип чоң атасы Жакыптыкына келет. Алгач Бакай кирет. Кирсе Жакып алик албай, жокшултоолорду айтып, Бакайды өлтүрөм деп чыгат. Семетей арачы түшөт. Жакып калп эле кубанымыш болот. Нары барып кемпири Багдөөлөткө Жакыпка бал чылада,
Семетейге уу чылагын дейт. Бирок бакайдын жардамы менен чыланган ууну Семетей ичпей коет. Атамдан мурда ичпеймин деп атасы Жакыпка сунат. Мен манас өлгөндө ичпейм деп ант бергенмин деп Жакып да ичпейт. Ошондо Семетей сен ичпесең ит ичсин деп итке куюп берет. Көк даңгыт ошол замат жан берет. Мына ошентип Жакыптын арамдыгына Семетейдин көзү жетет. Андан ары Бакай Семетейди ээрчитип Манастын аталаш туугандары Абыке менен Көбөштүкүнө алып барат. Абыке боордоштук ымала менен Семетейди жакшы тосуп алат. Ал эми Көбөш тоот моксон болот. Жини келген Семетей атасынан калган боз кисе, сыр найза, ак келте, ак олпокту беришин талап кылат. Көбөш бергиси келбейт. Бирок ага карабай Семетей күч менен алып алат. Атасынан калган мүлктөрдү тартып алып келатканда астынан тайбуурул ат чыгат. Ага Аккуланын жүгөнүн катышат. Камбар ата боз бээни курмандыкка чалып түлөө бермекчи болушат. Түлөөгө Көкжал Манасты билгендин баары келет. Келгендердин бардыгы сүйүнүчтөрү койнуна батпай Семетейге батасын беришет. Семетей кайра Букарга барып, энеси Каныкей менен чоң энеси Чыйырдыны алып келүүгө шашып калат. Ошол мезгилде болжогон 30 күн өтүп, Чыйырды тамак ичпей боздоп аткан экен. Семетей Манастан калган ак олпокту кийип, боз кисени курчанып, Зулпукорду сол жагына илип, ак келтени асынып, кумайыкты ээрчитип, ак шумкарды колуна кондуруп келип калат. Семетей тай атасына таласка көчүп кетээрин айтат. Тай атасы Темиркан Семетейге энчи бөлүп берип, 40 нарга алтын күмүш арттырып, Семетейге колукту тандата баштайт. Көп кыздын арасынан 14төн жашы жаңы ашкан Шаа Темир кызы Чачкейди Семетейге алып берет. Семетей букарлыктар менен коштошуп таласка көчүп жөнөйт. Балдар, мен силерге Семетейдин таласка келиши боюнча кыскача сюжетин айтып бердим. Өзүңөр дагы ошо Семетей эпосунун китебин алып, ушул бөлүм менен толук таанышсаңар болот. Азыр темага байланыштуу тапшырмаларды аткаралы. Мен бул жерге Семетейдин таласка келишиндеги айрым окуяларды аралаштырып жазып койдум. Силер үч бурчтуктун ичине сан менен, башкача айтканда 1, 2, 3 деп окуяларды удаалаштырып, сюжеттик сызык боюнча ордун табасыңар. Башкача айтканда сан менен гана номерлеп койгула. Экинчи тапшырма. Семетей таласка келгенде Семетейди кимдер тосуп чыкты? Класстерди толтургула. Класстерди толтургандан кийин суроолорго жооп бергиле. Көбөштөн Семетей атасы Манаска тиешелүү эмнелерди алды? Экинчи суроо. Чоң атасы Жакып Семетейди кандай тосуп алды? Үчүнчү суроо. Тай атасы Темиркан Букардан Семетейди кандай узатты? Суроолорго жооп беребиз. Кыргыз адабияты сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.